Ак Суу району үстүбүздөгү жылдагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандысыздыгынын 32, райондун түзүлгөндүгүнүн 50 жылдык мааракелерин эмгектик дурус көрсөткүчтөр менен тосууда. Ошондой эле Байсары уулу Кыдыр акенин 180 жылдыгына карата дагы акенин күмбөзү ачылды. Албетте, алгылыктуу иш-аракеттердин өзөгүндө аймак тургундарынын бекем ынтымак аркылуу бийик максаттарды көздөгөн асыл иш-аракеттери турат. Райондо 2023 жылдын 1-январына карата райондогу 14.391 кожолуктарда 76.786 адам жашайт. Эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы Ак Суу районунда дагы кош майрам менен белгиленүүдө. Тагыраак айтып өтсөк, бул жакта эгемендүүлүктүн 32 жылдыгын улай эле Ак Суу районунун 50 жылдыгы жана Кыдыр аке Байсары уулунун 180 жылдыгы белгиленүүдө. Азыр биз Керге Таш айылында турабыз. Аталган айылда Кыдыр аке Байсары уулунун күмбөзүнүн толук реконструкцияланып оңдолгон, бүгүн ачылыш аземи дагы болуп жатат. Ал эми эгемендүүлүктүн 32 жылдыгына арналган майрам райондун борборунда улантылат. Кыдыр акенин күмбөзү жайгашкан Керге Таш айылына чогулган бийлик өкүлдөрү, Кыдыр акенин урпактары, жергиликтүүлөр күмбөздүн ачылышында сөз сүйлөшүп, акенин басып өткөн жолуна токтолушту. Күмбөздү реконструкциялоо ишине бюджеттен 400 000 сом бөлүнгөн. Мындан сырткары райондук өнүктүрүү фондунан 1 564 000 сом каралган. Ак Суу районунан чыккан коомдоштор тарабынан 250 000 сом чогултулса, жалпысынан 2 миллион сом сарпталган. Реконструкция иши 1 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Мамлекетибизде эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы болуп атат. Мына Ысык көл областында ушул чоң майрамыбызды Кыдыр акебиздин күмбөзүнө келип Куран окуу менен баштап атабыз. Убагында эл журтка ат көтөргүч иштерди кылган акелерибиздей адамдар болбогондо бүгүнкү күндө кандай шартта, кандай жерде жашап атат, ким билет, жашап атат элек. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушул акебиздин күмбөзүн оңдоп түзөп комплекске айланткан агаларыбызга ыраазычылык билдирип кетем. Мына 32 жылдын ичинде Кыргыз эли бир топ мамлекеттер менен мамиле куруп 8 миллиардка жакын адам жашап атат азыр дүйнө жүзүндө. Ошонун ичинде өзүн таанытып көргө салды. Өткөндөр таңталмайынча бүгүнкү күндөгүлөр баркталбайт деген кыргызда жакшы сөз бар. Мына бүгүнкү иш-чарадагы ошонун бирден бир далили. Мен ушул жерде мүмкүнчүлүктөн пайдаланып 1993 жылы бир топ демилгелер менен, бир топ аракеттер менен жасалган иштердин жыйынтыгында ушул Кыдыр атабызга арналган тарыхый комплекс ачылды эле. Анда биз сиздер менен чогуу Кыдыр атабыздын 150 жылдык мааракесин өткөздүк эле. Ошондо районду жетектеп ушул ишти демилгелеп ат көтөргүч жүктү көтөрүп турмушка ашырган Асан Кыдырович сизге чоң ыраазычылыгымды билгизем. Баарыбыздын атыбыздан. Эми урматтуу туугандар, бүгүнкү күндөгү иш-чара Ак Суу районунун уюштурулгандыгынын 50 жылдыгына, эгемендүүлүгүбүздүн 32 жылдыгына төп келип атат, чогуу болуп атат. Мына урматтуу мен бир туугандарым, жердештерим, сиздерди ушундай жакшы даталар менен, жакшы майрамдар менен куттуктагым келет. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, толук оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн Кыдыр аке Байсары уулу атындагы комплекске бир гана Ысык көл облусунан эмес, бүтүндөй Кыргызстандан дагы эс алуучулар келип, зыярат кылып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал эми менин артымда жанаша турган бул 40 чоронун элестеткен дагы атайын даярдык көрүшкөн. Ал эми бүгүнкү иш-чарада дагы бул комплекстин курулушу кандай ыргакта өткөн бардыгы түшүндүрүлүп берилүүдө. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл ушул Байсары уулу Кыдыр акенин, Жолболду Садыр акенин
маарекелери өттү. Мына Ильяс Жеңишевичтин демилгеси менен 1-июлда Каракол шаарында республикалык деңгээлде жогорку деңгээлде майрам болуп өттү. Биз ошол майрамда ушуну ачайлы деп бирок жетишпей калдык. Анан ошол бүгүнкү күнгө туш келиптир. Ушул мен убакыттан пайдаланып бардык жардам көрсөткөн, бардык ушуга кол кабыш кылган бир туугандарга ыраазычылык айтам. Эми мен мамлекеттен кеткен бюджетти айтпай эле коем, бирок ушул биздин ак суулук Бишкекте жашаган ак суулук туугандарыбыз 250 000 сом жардам беришти. Андан сырткары ушул курулуш компаниясынын жетекчиси Турсунбек бул жакта бар экен, жок бекен. Ушул жигитке дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул өзүнүн демөөрчүлүк ишини көрсөтүп, калган жетишпеген акчанын баардыгын өзү жасап берди. Андан сырткары күнүнө келип ушул жерде тазалашып, субботникке катышкан Кереге Таш айыл өкмөтүнүн жалпы тургундарына, райондук мекеме ишкананын жетекчилерине, кызматкерлерине ыраазычылык билдирем. Быйыл райондун 50 жылдык маарекеси белгиленип жатканы менен аймак тарыхы андан алда канча терең. Ажарлуу аймагыбыз 1943 жылдын 22 февралында Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиуму тарабынан Нововознесеновка району, 1958 жылдын 29 октябрында Пржевальск району болуп түзүлүп, ал эми 1962 жылдын 30 декабрында Пржевальск жана Түп райондору бириктирилип, Түп району деп аталып, 1973 жылдын 13 апрелинде Түп районунан бөлүнүп, өз алдынча Ак Суу району болуп түзүлгөн. Өлкөдөгү административдик аймактык реформанын негизинде 99 жылдын 25 январында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык Ак Суу районуна Каракол шаары кошулуп, ал эми оңунан чыкпаган реформадан кийин 2003 жылдын 13 январында Каракол шаары менен Ак Суу району кайрадан өз алдыларынча бөлүнүшкөн. Райондо өткөн кош майрам жөө жүрүш менен башталды. Бүгүн Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын 32 Ак Суу району түзүлгөндүгүнүн 50, Кыдыр акенин 180 жылдыктарына арналган райондук мекеме ишканалардын эмгек жамаатынын катышуусу менен өтүүчү майрамдык иш-чараны ачык деп жарыялайм. Урматтуу агайын туугандар, оба тарых мерчеминен алганда 31 жыл көз илбей гана убакыт. Бирок ички мазмуну жагынан 1 жылы, 10 жылга, 10 жылы дээрлик кылымга татыган бул жылдар эгемендүү өлкөбүз үчүн саясий, экономикалык, социалдык, тарыхый, ошондой эле маданий жактан олуттуу өнүгүүлөрдүн мезгили болгондугун тарых барактары тастыктап турат. Өздөрүнүн өтөлгөлү өмүр жолдору кийинки муундар үчүн көөнөргүс үлгү катары кызмат өтөп, маңдай тер төккөн ак эдил эмгектери аркылуу аймагыбыздан гана эмес, бүгүнкү көз карандысыз Кыргыз Республикасынын мамлекеттүүлүгүн түптөлүшүнө өздөрүнүн салмактуу салымдарын кошкон жана кошуп жаткан ысымдары жалпы кыргыз журтуна аттын кашкасында таанымал жердештерибиз арбын. Өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгын, Ак Суу районунун 50 жылдыгын, анан бүгүн ушул жаңы эле эстеликти барып, ушул ремонттон өткөн Кыдыр аке биздин 180 жылдыгын белгилеп жатабыз. Бардыгыңыздарга ушул райондук ардагерлер кеңешинин атынан жана районубуздагы ак калпак аталарыбыз, ак элечек апаларыбыздын атынан жана өзүмдүн атынан чыныгы эсимден ушул эгемендүүлүк майрамыбыз менен куттуктайм. Ары бери караганча 50 жыл өтүп кетиптир. Районубуз бир топ оңолду, өйдө көтөрүлдү. Мауреки зданияны дагы биринчи салынып бүткөндө ушул жака кирип аябай сүйүнүп ушинтип элек. Мен дагы бул жерде 12 жыл иштеп идеологияны карап жүрдүм. Көп баарыңыздарга чоң рахмат. Биздин Ак Суунун эли абдан ток бейил, мындай адамды укканды билген, жакшы адамдар эле көп жакшы
иштерди жасадык. Майрамдык иш-чарада эмгектин алдыңкыларына Ак Суу районунун кадырлуу каарманы төш белгилери жана ошондой эле мекеме ишкана кызматкерлеринин үзүрлүү эмгектенгендерине ардак грамоталар, ыраазычылык баракчалары тапшырылууда. Жумазаев Канат Сатыбалдиевич, Кыргыз инкассациясы Ысык Көл филиалынын директору. Ушу Ак Суу райондук социалдык өнүгүү башкармалыгында 18 жыл эмгектендим. Ушул социалдык өнүгүү башкармалыгынын канча бөлүм болсо ошо бөлүмдөрдүн баарында иштеп татыктуу ишти алып бардым деп ойлойм. Мен ушул сыйлыкты алганыма коллективиме жана начальник абдан чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Иштер ийгиликтүү болсун, аманчылык болсун. Мен азыр ардактуу эс алуудамын. Саскеева Нагима Саскеевна. Мындан 50 жыл мурун түзүлгөн Ак Суу районунун 50 жылдыгы жана эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы Ак Суу районунда зор салтанат менен белгиленди. Иш-чаранын соңунда Ак Суу райондук маданият кызматкерлеринин катышуусундагы концерттик программа тартууланып, жалпы журтка кыргыз мамлекетинин, анын ичинде Ак Суу районунун гүлдөп, өсүп өнүгүшүндө аруу тилектер айтылды. Эр табылды Курманбек, батырды берген кыргыз эл. Чыккан жергемден асылды берген биздин эл. Разака фискак сымалы атылды берген кыргыз эл. Таттуу бүбү сайра кыздарды берген биздин эл. Колунан көрүн төгүлткөн уздарды берген кыргыз эл. Ушундай мыктың эл болуп мактана берсе кыргыз эли. Кай күнү кай мезгилде карабайым, шаттанам келбетине баладайым. Кыргызым кыргыз, жерим Кыргызстан, жаныма дары акча карагайым. Райондо калктын социалдык маданий турмуш деңгээлин жакшыртуу багытында кыйла иш-аракеттер турмушка ашырылууда. Бюджеттен сырткары ар кыл булактардан алынган каражаттар аркылуу жыл өткөн сайын райондогу калктуу конуштардын инфраструктуралары жакшырууда. Ак Суу аймагынын кайратман калкы таштын уюлундай бекем ынтымактуу тутуп, мамлекет башчысы тарабынан белгиленген мезгил талабына шайкеш реформаларын колдоо аркылуу мындан арадагы бардык жакшы демилгелердин аракеттүү арбын иштердин башатында болот деп терең ишеним менен айтууга болот. Кут болсун эгемендүүлүктүн 32 жылдыгы, Ак Суу районунун 50 жылдыгы. Жашасын эгемендүү Кыргызстан, байрамыңыздар менен эгемендүүлүккө арналган программалар мындан арадагы улантылат. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Ак Суу районунан.